Саламатсыңар балдар. 4-чейректин кыргыз тили сабагынан 1-темасын баштайбыз. Тема сүйлөмдүн ээси. Баарыбыз китебибиздин 90-бетин ачабыз. Эрежени окуйбуз. Сүйлөмдөгү негизги ойду билдирип турган жана ким, эмне, кимдер, эмнелер деген суроолорго жооп берген сөздөр сүйлөмдүн ээси болот. Сүйлөмдүн ээсинин асты бир түз сызык менен сызылат. Мисал келтирели. Мисалы, жоокерлер ал жерде жашаган бир койчуну кармап келишет. Суроо беребиз. Кимдер ал жерде жашаган бир койчуну кармап келишет? Жоокерлер. Демек, жоокерлер деген сүйлөмдүн ээси болуп, ал жоокерлер деген сөздүн астын бир сызык менен сызабыз. Өзүңөр көрүп тургандай, бул жерде белгиленип турат. Кийинки тиги чүкө аларды мындан дагы байытат деген ишеничте болушат. Эмне аларды мындан дагы байытат деген ишеничте болушат? Чүкө. Демек, бул сүйлөмдүн ээси чүкө. Эмне деген суроого жооп берип жатат. Демек, чүкө деген сөздүн астын бир сызык менен сызабыз. Китебибизде карасак, тамактануунун адеби деген текст турат. Ушуну силер менен чогуу окуйлу. Эң биринчи колду таза жууп, анан тамакка отуруу керек. Кыргыз элинин өзгөчө сапаттарынын бири кичүүлөр улуулардан мурун тамакка кол салган эмес. Тамак жеп жатканда башкаларга жолтоо болбош керек. Эгер суюк тамак болсо, аны шорулдатпай ичүү керек. Оозго тамак салып алып сүйлөө же күлүү маданиятсыздык. Тамакты да өлчөм менен өз убагында жеш керек. Ашыкча жесең ден соолукка зыян. Өтө шашып же туруп алып жеген тамак аш болбойт. Тамактанып бүткөн соң дасторконго бата тилеп тургандан кийин колду жууш керек. Мына ушундай силерге текст берилген, эми көнүгүүлөр менен иштейли. Биринчи көнүгүү. Тексттен эмнелерге үйрөндүңөр? Өзүбүздү айтабыз. Өздүк гигиенаны таза кармоого үйрөнөбүз. Улууларды сыйлоого үйрөнөбүз. Маданияттуу болууга үйрөнөт экенбиз. Дагы өзүңөр кошумчалап айта кетсеңер болот. Дагы бул тексттен эмнелерге үйрөнөбүз? Экинчи көнүгүүнү дептерибизге жазабыз. Текст канча сүйлөмдөн турат? Сүйлөмдүн ээсин суроо берип таап, көчүрүп жазабыз. Сүйлөмдүн ээсин гана көчүрүп жазабыз, балдар. Экинчи көнүгүүнү дептерибизге жазабыз. Сулуу кылып, булгабай, таза кылып жазабыз. Кол жазманы оңдоп, ар бир тамганы элементи менен жазганга аракет кылабыз. Экинчи көнүгүүдөн кийин 91-бет 3-чү көнүгүү силерге үй иши берилет. Сүрөттөгү тамактарды кантип жеп ичүү керек? Аңгеме түзгүлө. Сүйлөмдөрдүн ээсин астын сызып белгилегиле. Демек, китебиңерди карасаңар, сүрөттөр турат. Ушул сүрөттөрдөгү тамактарды кантип жеп ичүү керек боюнча кыскача аңгеме түзүп, ошол аңгемеңердеги сүйлөмдөрдүн ээсин суроо берип таап, астын сызып коесуңар. Бул тапшырманы аткарабыз дептерибизге. Кийинки сабактан жолугушканга чейин саламатта калгыла, балдар.